Мага келген бир нече каттарды расмий түрдө ошо элге эмеге өкмөткө угуз коюңуздарчы деп суранышты эле. Бишкек шаарына азыр караштуу болгон Орок жер ынтымак конушунан анан жогорку жана төмөнкү Орок Жал айылдарынын тургундары кайрылыптыр да. Ошондо Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Орок конушу аймагында курулган кыш чыгаруучу заводдон чыккан түтүн жана белгисиз химиялык заттардын жытынан жабыркап келе жатабыз деп мага 300 адамдын колу менен топтогон кат келиптир да. Ушул жерден балдарыбыз аллергия, астма, өпкө жөтөл, жүрөк кан тамыр басымы жогорулуп жатат, баш оорулары менен ооруп жатабыз дейт. Балдарыбызда аябай чоң аллергия абдан күчөдү дейт да. Ушул боюнча бир өкмөткө жеткирип койгулачы. Анан курулуп жатканда элдин бир немесин мындай макулдугун сурабай салынып келип, азыр биз жабыркап келе жатабыз. Анан экология деп жогорку трибунада, ООНдун трибунасынан президентибиз айтып келе жатат. Эмнеге биз карапайым элге жеткенде өкмөт көңүлү бурулбай жатат деп абдан мындай таарыныч менен кат жазышыптыр. Алмаз Акунжанович, ушул бир комиссия жиберип текшерип койгулачы. Жада калса бул катты мен сиздерге жөнөтөм, бирок копиясын сурасаңыз азыр берип жиберем да. Саламатсыздар, мен жаңы келген жаратылыш министрине кайрылат элем. Саламатсыздарбы? Сиздерге суранычта мага деген эртең мен да айттым, бирок өзүңүз келип калыптырсыз, кайталап коеюн да. Бүгүн окуп койдум элем. Ороктон Ленин районуна караштуу Орок жер ынтымак конушу жогорку жана төмөнкү Орок Жал айылдарынын тургундарынан 300 адам кол топтоп мага кат жөнөшүптүр да. Бул сиздерге кетет өкмөткө. Орок конушунун аймагында курулган кыш чыгаруучу заводдон чыккан түтүн жана белгисиз химиялык заттарды текшерип бериңиздер деп суранып атат да. Ушуга бир комиссия түзүп, өзүңүздөр көзөмөлгө алыңыздарчы деп суранат элем да, урматтуу министр. Маселе жөнүндө маалымат барбы сизде? Саламатсызбы, Эльвира Жогалбековна. Микрофон жакыныраак алып алыңызчы. Саламатсызбы, урматтуу Эльвира Жогалбековна. Маалыматыбыз бар. Бул эсиңизде болсо өткөндө комитетте көтөрүлүп, ага чейин дагы бир топ мероприятиялар аткарылып, межбет комиссия түзүлүп, анын үстүндө иштеп атабыз. Мен мурдагы жума 4 заводдун тең жетекчисин чакырып, бул сиз айткан 4 заводдун чакырып, биз алардан өздөрүнүн макулдугу менен биздин группа түзүп барып, өзүм да кошо барып көрүп келдик. Ал жерден чыгып аткан выхлоп газдарынын баарынан анализ алдырып, мен азыр ошол биздин лабораториядан келе жатамын. Жыйынтыктарын күтүп атасыздар? Жыйынтыктарын күтүп атабыз. Фильтрлери бар кемби? Фильтрлери баарында бар, бирок бир заводтуку биз сунуш берип атабыз. Аз жыйынтыгына жараша дагы кошумча фильтр коюуну. Биз ал кабарыбыз бар, иштеп атабыз. Ал Чыңгыз Айдарбековдун дагы бул көйгөйдү көтөрүп комитетте бунун үстүндө иштеп атабыз. Бул бир. Экинчиси, көптөн берки бир ызычуу бар, билесиздер. Бул Байтиктеги боз бөлтөк жөнүндө уккансыздар, тоо жөнүндө, Ал жерде улам 30-40 лицензия берилип кетиптир. Ал Сооронбай Шариповичтин убагында да аябай чоң ызычуу болуп, анда да биз парламентте жүргөндө кайрылышкан, кайра эле лицензиялар берилип, улам заводдор ачылып, кум, шагыл, цемент, ар кандай заводдор ачылып атып дейт. Бизден үстү жакта. Ошол жактан бүт анан экологияны мындай бузган, абасы дагы, шамалы дагы, жаман нерсесин баары бүт Бишкекке келип, бияка бизге түшөт деп атышат да. Ошол тегеректе айылдарда кайрылып атышат. Ушуну бир министрге айтып, ошол жактагы эми акча сөзсүз түрдө экономика мен түшүнөм. Бирок келечек муундардын ден соолугун да ойлош керек да. Астматик, оорукчан, онкология күчөп атат Кыргызстанда. Бунун баары ушул кесепеттеринде биз мындай салыштырмалуу караш керекпиз да. Маалымат барбы сизде? Уктуңуздар беле? Маалыматыбыз бар. Канча лицензия берилип кеткен билесиздерби ал тоодо? Бул көйгөй былтырдан бери көтөрүлүп келе жатат, Эльвира Жоголбековна. Бул ошол тегеректе 14 инерттүү материалга лицензия бар. Бул кум, шагал жана топурак. Жанагы сиз айткан 4 кирпичный заводундагы аларга топуракка лицензиялары бар. Аларга жылдын башында биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен алардын экологиялык экспертизасы чакырылып алынып, аларды кайрадан бир сыйра текшерип, жана боз бөлтөк тоосунун чек арасы аныкталып, ошол жактарга лицензия берилбей турган чечимди кабыл алып, 3 ай, 4 ай болду, ошол 14 лицензияны кайра жандандырдык.
Биз экологиялык экспертизадагы талаптарды бир аз күчөтүп, ошол сиз айткан талаптарды коюп, анан кайра алар жандандырдык. 14 лицензия бүгүн действующий бар. Башка лицензиялар ал жактарга бериле турган жерлер жок эсе.